Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кудагейт Жээнбековдон кийин Жапаровго жеттиби? 11 сентябрда Садыр Жапаровдун кудасы жана жарым миллиарддык тендер аттуу Унаа мамлекеттик мекемеси тарабынан эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк жана унаалардын техникалык паспортун даярдоо үчүн жарыяланган тендердеги көмүскө иштерди иликтеген видео макала Темиров Live YouTube каналында эфирге чыгып, социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Андан соң аталган тендер буга чейин эле жокко чыгарылганын, учурда текшерүү иштери жүрүп жатканын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов видео кайрылуу аркылуу билдирди. Садыр Жапаровдун кудасынын бийликке келиши коррупциядан кабар береби? Канткенде тууганчылыктан арылабыз? Кол иресине тартат системаны ким көзөмөлдөйт? Бул суроолордун алкагында серепчилердин пикирин тыңдадык. Буга чейин Факты Чекит KG сайты Мамкаттоого караштуу Унаа мамлекеттик ишканасынын башчысы Турусбек Түмөнбаев Садыр Жапаровдун эжеси Акат Жапарованын жубайы Талайбек Түмөнбаевдин бир тууган ийниси экенин жарыялаган. Ошондой эле Садыр Жапаровдун дагы бир эжеси Райкүл Жапарованын кудасы Таштанбек Каймазаров өткөн жылдын 21 октябрында мамлекеттик миграция кызматынын төрагалыгына дайындаган. Президент Садыр Жапаров кудаларынын бийликке келгени катачылык экенин, аны тамбасын айткан. Ошол эле учурда алардын октябрь окуяларында өлкөдө башаламандыкты болтурбоо үчүн убактылуу кызматка барышканын белгилеп, президенттик шайлоодон кийин алмаштырууга убада берген. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоонун өткөнүнө 10 сентябрда 8 ай болду. Бирок президент Садыр Жапаровдун кудалары кызматтык орундарында дали отурат. Арадан 1 жыл өттү. Ката болуп кабыл алынгандан кийин оңолушу керек болчу. Бирок жагдай өзгөрбөй, ошону менен эле токтоп калбай, алардын көмүскө иштерге аралашканы боюнча материалдын чыгып жатышы, демек 1 жылдан бери Кыргызстанда баары ошол бойдон калганынан кабар берет. Мындай пикирин көз карандысы серепчи Руслан Ахматбек билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда укук коргоо органдары менен сот системасы өзгөрмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт. Кыргызстанда баягы эле коррупция гүлдөп өнүгүп жатканынан абал жакшырбаганынан кабар берет. Демек, биз өзгөрүү өнүгүү жолуна түшкөн жокпуз. Коррупциянын эмнеси жаман? Ошол акчага көбүрөөк мүлк сатып алганы, жер сатып алган эмес, ал деген биз колдонуп жаткан жолдордун, ооруканалардын начардыгы. Тактап айтканда, мындайынан бир аймакта курула турган оорукана, мектеп курулбай калды. Коррупциянын уланышынын коомчулукка тийгизген эң чоң кесепети ишенимдин жокко чыгышы. Бизде 3 жолу революция болсо да, бийлик алмаса да, президенттик башкаруу болсо да эч нерсе өзгөрбөгөндүгү. Жаңы келген бийлик жаңыча жеп, жаңыча уурдайт экен. Биз өз алдынча өлкө боло албайт экенбиз деген пикир орнойт. Канча бийликти көрдүк, табияты ошол экен. Биринчи мүлктөрдүн баарын менчиктештирет экен, андан кийин бийликти менчиктештирет экен. Анан бийликти сындап чыккандардын баарын камап баштайт экен. Эми ушуну көзөмөлдөй турган система керек. Ал ким? Ал укук коргоо органдары менен сот. Алар өзүнүн милдетин аткарбай жатат. Тескерисинче Ак үйдө бийликти коргоп жатпайбы? Эгерде аталган эки тармакта реформа жасалбаса, анда эч нерсе өзгөрбөйт. Көзөмөл бийликти тең салмак, укук үстөмдүк орномоюнча өлкөдө эч нерсе өзгөрбөйт. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 5 президент башкарса, алардын ар биринин тушунда өлкөнү президенттин жакын адамдары көмүскө башкарып турганын серепчилер айтышат. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда жубайы Майрам Акаеванын таасири күчтүү болгону буга чейин да бир канча ирет айтылган. Андан кийин 2005 жылдан 2010 жылга чейин өлкө башында турган Курманбек Бакиевдин доорунда уулу Максим Бакиевдин маанилүү чечимдерди кабыл алып келгенин белгилешет. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда шопуру Икрамжан Илмияновдун таасири күчтүү болгонун Атамбаевдин уулдары да тастыкташкан. Мындан сырткары экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигинде бир тууган ийниси Асылбек Жээнбековдун ысымы көп айтылган. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Абдрахманов демократиялык стандарттагы башкаруу системасын курбагандан кийин туугандардын жана кудалардын башкаруусу улана берет деп эсептейт. Батыштагыдай демократиялык стандарттагы башкаруу системасын кургула, ошондо тууганчылык жок болот, өнүгүү жана реформа баары болот. Аны курбагандан кийин эмне боло турганын 30 жылдан бери айтып келе жатабыз. Тегинин аялы башкарды, мунусунун баласы башкарды, тегинин шопуру башкарды, бирөөнүн лимону башкарды, а бирөөнүн болсо досу башкарды деп. Бул бизде эч качан түгөнбөйт. Демократиянын куруу үчүн батыштык демократияны жактаган шайлоочулар керек. Элдин баары эскиликке, динге, башка кландарга, билимсиздикке кеткен. Ошондуктан жакын аралыкта демократиялык башкаруу болушу мүмкүн эмес.
Кыргызстанда жумушка орношуу үчүн тамыр тааныштыкты колдонуу кеңири жайылган. Илимий тилде бул неопатизм деп аталат. Ошол эле учурда бийликке келген күчтөр кланга айлануу аракетин көрүп келишет. Клан мамлекеттик бийлик үчүн же буга чейин ээ болгон колундагы бийлигин сактап калуу үчүн күрөш жүргүзгөн патриархалдык же жердешчил региондук жана азыркы саясий уюмдардын мүнөздөрүнүн айкалыштырган башкаруучу элита, туруктуу формалдуу эмес бирикме. Азыркы учурда бийликти жарандык активисттер менен журналисттер гана көзөмөлдөп турганын, бийликтин тизгинин тартып коюучу парламенттин күчү такыр жоголуп баратканын, ал эми сот системасында эле көз карандылыгы үкүм сүрүп келе жатканын саясат талдоочу Сейтек Качкынбай белгилейт. Анын пикиринде тууганчылыктан арылуунун бир гана жолу бар, ал меритократия. Меритократия кызматка жөндөмдүүлөрдү гана тандап алуу. Бул система Германияда, Японияда, Америкада, Сингапурда жана башка өлкөлөрдө колдонулат. Бул катуу жана ачык сынак системасы. Сынактан ким өтсө, социалдык жана финансылык абалына карабастан кызматка келет. Бул системаны президенттик башкаруудагы биздин шартта деле ишке ашырса болот. Ал үчүн президент айланасына күчтүү команда топтошуу керек. Тажрыйбалуу, чет өлкөдө окуп, иштеп келгендерди жумушка алышы керек. Мисалы, меритократия Кытай, Сингапур сыяктуу демократиялуу эмес өлкөлөрдө деле ишке ашты. Бул өлкөлөрдө тууган, тааныш, коррупция жолу менен эмес, жалаң күчтүү, илимдүү, билимдүүлөрдү алып келген система орногон. Меритократия негизи демократиянын шартында жакшыраак болмок. Бирок президент билимдүү, аркы беркини көргөн, чечкиндүү болсо, президенттик башкаруу системасында деле орнотсо болот. Кошумчалай кетсек, бүгүн түштөн кийин президенттин кудасы Унаа мамлекеттик ишканасынын директору Турусбек Түмөнбаев министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун буйругу менен кызматтан алынды. Булак Марал радиосу. Айыл чарба министрлиги Кыргызстанда ундун баасы кескин жогорулайт. Кыргызстанда ундун баасы кескин кымбаттайт. Бул тууралуу Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Азамат Мукашев биринчи радиого билдирди. Анын айтымында кургакчылык жана сууга суунун тартыштыгынан быйылдан аз алынды. Бирок азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу программасынын алкагында алдын алуу чаралары көрүлүп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 23 августка карата 380 000 гектар аңыздан 536 000 тонна эгин чабылган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 46,8%га аз. Жалпысынан республика боюнча эгин айдалган аңыздардын 66%га жакыны, анын ичинен Нарын областында 2,3%, Ысык көл областында 34% жана Талас областында 59% чабылды. Садыр Жапаров Душанбеге 2 күндүк иш сапары менен барат. Президент Садыр Жапаров 16 сентябрь күнү Душанбе шаарында өтө турган ЖКК Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышат. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мамлекет башчылар эл аралык жана регионалдык коопсуздук боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле сессиялар аралык мөөнөттө жасалган иштер тууралуу сөз болот деп айтылат билдирүүдө. ЖККнын сессиясына кимдер катышат? Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Россия президенти Владимир Путин, ЖККнын башкы катчысы Станислав Зас. Ошондой эле 17 сентябрь күнү ушул эле Душанбе шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрүнүн башчыларынын саммити дагы болот. Иш-чарада ШКУга жаңы жетекчи тандоо маселеси каралат. Мындан тышкары уюмдун 20 жылдыгына карата Душанбе декларациясы кабыл алынат. ШКУнун саммитине катыша тургандар: Индиянын премьер-министри Нарендра Моди онлайн, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин онлайн, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, Россиянын президенти Владимир Путин, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Иран президенти Ибрахим Раиси, Монголия президенти Ухнагийин Хурелсух онлайн, Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамбетов ардактуу консул иретинде. Орусия мигранттар үчүн эмгек лагерлерин түзүүнү сунуштады. Мигранттардын тез-тез кагылышуусунан улам Орусияда көчө мушташтары үчүн айыптар көбөйөт. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Алардын айтымында мамлекеттик думанын депутаты Алексей Журавлев мигранттардын чөйрөсү криминалдаштырылган жана бул маселени эмгек лагерлерин түзүү менен чечсе болорун айтты. Бул чөйрөдө элементардык тартипти орнотуу маселесинин өзү эле келип кеткен шүмшүктөрдүн ачык агрессиясын жаратууда. Мамлекет тез арада миграциялык коркунучтарды нейтралдаштыруу менен алектениши керек, деди ал.
Саясатчынын айтымында чет өлкөлүк кылмышкерлердин жазасы орус жарандарына караганда демонстрациялык түрдө катаалыраак болгон эки схемалуу кылмыш кодексин кабыл алуу зарыл. Ал чакырылбаган конокторду алардын ордуна коюу убактысы келди деп ырастайт. Мындан тышкары Алексей Журавлев чет элдик эмгек ресурстарын Орусиянын региондордогу масштабтуу объектилерине, мисалы өлкөнүн түндүгүнө же Сибирге жөнөтүүнү сунуштады. Талиптер Салехтин үйүнөн $6 миллион алтындын куймаларын табышкан. Талибан кыймылынын согушкерлери өзүн Афганистан президентимин деп жарыялаган Амрула Салехтин үйүнөн $6 миллион алтындын 15 куймасын тапкан. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазып чыкты. Социалдык тармакка талиптердин Салехтин резиденциясынан табылды деген байлыктар туурасында видео ролиги тарап кетти. Аталган кыймылдагы маалымат булагы РИА Новостиге Ашраф Ганинин учурундагы өкмөттүн вице-президентинин үйүнөн эбегейсиз көп акча тапкандарын айткан. Агенттик билдиргенине караганда Салехтагы каршылык көрсөтүүчү күчтөр дагы видео боюнча комментарий бере элек. Бир ай мурда Талибан кыймылы активдешип, Афганистандын өкмөттүк күчтөрүнө чабуул кое баштаган. 2021-жылдын 15 августунда Борбор шаары Кабулга кирип, президенттик сарай алардын көзөмөлүндө калган. Ал эми 16 августта Афганистандагы согуш аягына чыкты деп жар салып, жакын арада өлкөнүн башкаруу формасы аныкталарын айтышкан. 31 августка караган түнү АКШ аскерлери буга чейин көзөмөлүндө турган Кабул аэропортун таштап чыгып кетишти. Талиптер Афганистанга 20 жылга созулган согуш аяктады деп жар салды. Эске салсак, сентябрдын 6-сында талиптер буга чейин баш ийбей келген Паншер аймагын алдык деп билдирген. Бирок аталган аймактын лидери Шах Масуд провинциянын баары багынып бербегендигин, согуш уланаарын айткан. 9-сентябрда Өзбекстандын ага уда Казакстандын бийлиги Афганистандагы жаңы бийлик менен иштешүүгө даяр экендигин билдирген. Кыргызстан, Россия жана бир катар мамлекеттерде ишмердүүлүгүнө тыюу салынган уюм. Булак Назар Ньюс.